Коркпогула, бийликтин ээси эл. Оюңарды ачык айта бергиле. Казакстанда жүрөсүңөрбү, Кыргызстанда жүрөсүңөрбү, ошол коррупционерлердин жүзүн ачыш керек. Коррупционерлерди жек көрө турган убакыт келди. 30 жыл өтүп кетти. Туугандар, болду уже. Булардын бетин ачыш керек. Президенттин айткан сөзү бар. Айткыла, мага жардам бергиле деген да. Демек, айтыш керек. Эгер президенттин каалоосу болсо, чындап эле мен коррупционерлер менен күрөшөм, мен алардын бетин ачам же жоопко тартам, мен таза иштеп кетем деген желаниясы, көңүлү, каалоосу болсо, мынабу Жумалиевке окшогондорду сөзсүз түрдө текшерип, сатылбаган, алданбаган, мындай бир элдин көзүн боеп, элге жалган маалымат бербей турган комиссия түзүлүш керек. Жумалиев айтып атат, мен макул эмесмин дейт. Мал мүлкүн текшергенге мен макул эмесмин деп атат. Уже ясно да. Демек, мунун уурулугу уже белгилүү да. Бу өзү эле айтып койду да. Эмнеге макул эмес? Демек, коррупционер ууру экени чын, достор. Болбосо добро бериш керек. Раз ушунча болгондон кийин актанып, эл алдында кандай адам экенин көрсөтүш керек. Раз ушунча болду. Бул жөн эле баягы акый айтышып же сармерден айтыша турган бир оюн эмес. Бул өтө серьезный маселе бул жердечи. Ошол нерсенин баарын раз ушунча сөз болгондон кийин тиги Жумалиев макул болуш керек комиссияга. Ал комиссия, мен дагы бир жолу кайталайм, алданбаган, акчага сатылбаган, мындай чындыкты чыгара турган көз карандысыз комиссия болуш керек. Эл тарабынан, жарандык коом тарабынан иликтенип текшериш керек. Эгер Жумалиев макул болбой атабы, комиссиянын иликтеп текшеришине, уже ясно, ал деген уже ууру уже сезип атат. Уже ууру экенин өзү эле уже билдирип койду. Ал Куран китепти кармап атат, бирок комиссиянын текшергенине макул болбогондон кийин ал уже айласы жоктон кармады. Бул оюн эмес, туугандар. Бул мейли алдасын, мейли лапша илсин, мейли дагы бир нерсени айтсын, бирок Куран китепти кармаганга чейин ойлонсо болмок. Эртең ушу киши ушу Куран китепти кармагандан кийин бир чоң кырсыкка кабылып калбаса болду. Себеби бул Алланын улук китеби, бул оюнчук эмес. Бул Куран китепти кармагандан кийин адам, мен ойлойм, Кубанычбек Жумалиев эгер чындап эле ошончолук биз айтып аткандай ууру болгон болсо, көп узабай жазасын алат. Бул бир. Андан кийин айтыла тургандар, ошол Жапкеевдин айтымына таянсак, Пирматов деп атат мисалы, Сарпашев деп атат, Сарпашев деп атат. Дагы бир досум кыйытып тамашалашты эле Фейсбуктан. Баягы күндөрү мен мактанып койдум эле. Таланттуулардын 70% жалабаттан экен десем, мага тийишип атат. Тамашачынга салып, ууру коррупционерлердин дагы көпчүлүгү жалабаттан экен, буга кандай дейсиң дейт. Ооба дедим. Жумалиев жалабаттан, Сарпашев жалабаттан, эгер адашпасам, Пирматов дагы жалабаттан, Төрөбаев дагы жалабаттан, Эмил Узакбаев дагы жалабаттан, бывший мурдагы министр Акаевдин тушунда айыл чарба тармагында айыл чарба министри болуп, миллиондогон акчаларды кымырып сугунган Эмил Узакбаев дегенди балким жаштар билбеши мүмкүн. Эмил Узакбаев жөнүндө да бир топ сөздөр бар. Буларды ким текшерет? Ким козгойт, мисалы, ушулар боюнча? Баягы байка айтып өткөндөй, булар союз бузулганда, жанагы менчиктештирүү башталганда, булар ит бекерге сатып алган. Эл карапайым эле эч нерсени түшүнбөй турган учурда, мынабу акылдуулар бүт элдин байлыгын, элдин мал мүлкүн өздөрүнө, мындай айтканда, бекер эле алып алганда. Ошол эле совхоз, колхоз, жанагыдай чакан фабрика, мини фабрика, завод, бүт бардык нерселерди алып койгон. Бүт барын элдикин булар алып койгонда, анан ошондон анан кетти булар анан байып.
ким козгойт мисалы буларды? Эмир Узакбаевди айтып атам. Мисалы Самаган Маматов ошол эле Акаевдин тушунда жүргөндөрдүн бири. Буларды ким козгойт, ким иликтейт? Анан жанагы видеого да бир көңүл бөлүп өтөйм. Мен азыр ал видеону табам. Азыр достор бир аз убактыңарды узартып коем. Азыр. Мен баракчама жүктөп койдум эле. Демек бул жерде дагы өтө чоң бир катылуу сыр бар. Жумалиевдин ыз учуусунан кем калбай турган бир чоң сыр бар. Азыр мен көрсөтүп коеюн, чтобы силерге мындай анык түшүнүктүү болуш үчүн. Балким кимдир бирөө көрдү ал видеону, азыр барактап атам. Мына. Туугандар, Мына. жакын күндөрү мамлекетибизде мына коронавирус менен күрөшүп быйылдын баары карантинде турган бир жигитибиз чыкты, Сыймык Жапыкеев деген мурунку прокурор экен. Эгер ушул убактыңыздарды албайм, бул видеонун убактысы канча экен азыр? 16 минут экен толук убактысы. Бул видеонун темасы, эгер көрбөгөндөр бир баш багып көрүп койсоңор болот. Темасы мына сага. Бул байке уурулардын баарын айтып салды. Кыскача айтты уурулардын. Анан ошол эле учурда Бегалиев деп атабы? Бегалиев деп бирөөнүн атын айтып атат. Ал киши өмүрү таанылбаган, өмүрү мындай публикага чыкпаган фамилия экен, эгер мен адашпасам. Ошол Акаевдарга доклад берип, мынабу Майра Макаеваларга акча салып турат деп атат. Ушул видеону толук көрсөңүздөр, көңүл бөлүп түшүнөсүздөр. Биз буга чейин айтып келгенбиз, ошол Акаевден калган ууру бизнестер бүгүн деле жүрүп атат. Бүгүн деле кайсы бир адам башкарып немелерге тиги Акаевдарга доклад берип, отчет берип атат. Демек, Акаевдин бизнеси ушул күнгө чейин бүгүн дагы Кыргызстанда жүрүп атат. Мына кухняда отуруп алып, Жапыкеев канча адамды дүрбөлөңгө салып койду, канча коррупционерлер бүгүн бызылдап атат. Эртең менин аты жөнүм дагы ушул Жапыкеевдин оозунан айтылып калбаса экен деп. Биз дагы күтүп атабыз. Жапыкеев дагы кимдерди айтат? Кимдер турат кезекте? Сарпашев менен Пирматов деген кийинкиде балким айтат. Иреттеп айтып атам, Райым Матраимовдорго дагы очередь келет дегендей кылып атат. Бул самый ужасный деп атат. Эгер самый ужасный ошол Жапыкеевдин сөзүнө караганда самый ужасный Жумалиев болгон болсо, же Сарпашев болгон болсо, же Пирматов. Пирматовдун айланасында да толкон токой ызычуулар бар. Архивди мына YouTube'га кирип туруп карасаңыздар, ошол Кочкор Атада соттошуп жүргөн адамдар бар Пирматов менен. Пирматов утуп кеткен, канчалаган жанагы ошол ызычуу болуп аткан жерди бүт кымырып, оморуп урдап кеткен видеолор бар. Мен издеп, Кудай буйруса таап, бүгүнбү балким эртеңби баракчама жүктөп коем. Ошол Пирматовдун айланасында ызычуулар каржады из басты болуп, бул унутта калып баратат. Пирматовго дагы очередь келет. Пирматов канчалык актанып, канчалык өзүн бир периште кылып көрсөтпөсүн, ал жоопко тартылыш керек. Мен ошону талап кылам. Жапыкеев кийинки видеолордо ошону айтсын. И Сарпашев, мына бул сволочь Сарпашев дагы бул өтө чоң коррупционерлердин бири. Бул Сарпашев бул Акаевдин убагынан бери келеткандардын бири. Кимди изилдеп, кимди сүрүштүрбөсүн, түбү барып туруп Акаевдарга такалып атат да. Эми мына жанагы байкенин видеосунан кийин адамдар ойлонсо болот да. Акаев деп атабыз да. 15 жыл Акаев үй бүлөсү менен, урук тууганы менен, жанагы окшогон дос инилери менен айтып атпайбы? Жумалиев Акаев менен чогуу окуган Ленинград, мына Санкт-Петербург шаарында. Булар ушу студент кезде булар баштаган, булар жакын мамиледе болуп деп. Ушундай болуп атпайбы бүгүн? Эгер мен дагы кайсы бир мисалы эртең бир чоң кызматка барып калчу болгон болсо, мисалы деп коеюн. Мисалы мен эртең Жалал Абадка бир багым ачылып губернатор болуп калдым. Эмне кылам? Мен дагы эски досторумду тарта баштайм. Эски группалаштарымды чакырам. Мурда чогуу иштеген, аяктан бияктан таксиси, башкасы, аларды чакырам. Ошентип өзүнөн өзү баягы узкий круг топтолуп калат. Алар иштей алабы, иштей албайбы, ал плевать.
ага карабайсың. Только иш буш өзүңүн командаң, өзүңүн адамың болуш керек. Ал кадр саясаты талкаланган, өлгөн, те Акаевдин убагында өлгөн кадр саясаты. Ушул убакка чейин үнү чыкпаган, ушул убакка чейин бир көйгөйлүү маселени жогорку кеңешке алып чыгып, урматтуу коллегалар, же болбосо урматтуу депутаттар, же урматтуу өкмөт, мынабу туура эмес, мынабу туура деп бир жолу ызылдашып койбогон Жумалиев, Кубанычбек Жумалиев бүгүн тим эле секирип атат. Бүгүн секирип атат. Ким көрдү Жумалиев жогорку кеңешке чыгып бир жолу бир серьезный элдин кызыкчылыгына боло турган, же мынабу эл кыйналып аткан кандайдыр бир көмүскөдөгү көйгөйлөрдү айтып, ызылдап, же ошол жерде депутаттар менен жакалаштуу эле. Кимин көрдүңөр Жумалиев ушуга чейин бир жолу чыгып бир чоң маселени көтөрдүбү? Же менин көзүмдү май басып калдыбы? Же мен ашык тагынып алдымбы? Ким бир айткандай, көрбөй калгыдай. Мен көрбөдүм, мен жакшы эле аракет кылып атам. Именно Кубанычбек Жумалиевдин ошол жогорку кеңеште сүйлөп, мындай бир орчундуу маселени алып чыкканын көргөн жокмун. Издеп дагы таппай койдум. Демек, бул киши жөн гана өз кызыкчылыгын өз көмөчүнө гүл тартып гана